Актан Рыскелиев келинчеги ушул кызга кызганган. Тамашоочу актер Актан Рыскелиев жакында Эрке Сары аттуу музыкалык долбоор элге тартуулана турганын маалымдады. Ага кошумча журналист алып баруучу Айзада Жамгырчиева экөө түшкөн сүрөттү социалдык баракчасына жүктөп тамашалуу пост бөлүштү. Бир жолу келинчеги ушул кызга кызганып алыптыр. Бышылдап, кызарып алган деп кой. Үйдө 2-3 күн арноо концерти болду. Эң кызыгы ал убакта Айзада менен тааныш эмес болчумун. Эптеп түшүндүргөм. Бүгүн кайра концерт болот окшойт. Жакында Эрке Сары аттуу музыкалык оюн-зоок долбоорубузду элге тартуулайбыз, деп кабарлады Рыскелиев. Эскерте кетсек, буга чейин Актан Рыскелиев кошунаны тандабай долбоорунун үстүндө иштеген. Маалымат булагы Заманча KG. Ырчы Айгерим Расул кызы жаңы жол тандап салды. Жаңалган унасынын сүрөтүн социалдык баракчасына жүктөгөн Ырчы аны таманакы, маңдай тери менен тапкан каражатына алганын жергиликтүү маалымат сайтына билдирген. Ырчы буга чейин ак түстүү жол танабас айдап жүргөнүн жана ушундай унаалар ага жагарын айткан. Бул ирет Ырчы кара түстөгү Lexus LX 570 темир толпарын сатып алган. Эскерте кетсек, Ырчы Айгерим Расул кызы 1991 жылы 10 октябрда Бишкек шаарында туулган. Атасы Ырчы Расул Маматкулов менен чоң сахнага чыгып, Түнкү Бишкек аттуу ыры менен элге таанылган. Өзүң эле, Келем сага жана башка ырлары клиптери менен белгилүү. Маалымат булагы Заманча KG. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.